сиздин колуңуздан көп нерсе келет экен. Абдан жөндөмдүү, анан дагы аялдардын көңүлүн алгандай билет экенсиз. Рахмат. Анан сизге бир суроо берсем болобу? Өзүм деле мындай кичине ыңгайсыз болуп атам, бирок туура түшүнөсүз да. Сиздин жүрөгүңүз бош элеби? Көп эле болду бош. Байке жактыңыз да. Андан өксү. Байке колуңузду алыңызчы. Жаңы эле унитаз кармап атпадыңыз беле? Чоң кыз. Биринчиден сиз мен үчүн өтө эле жашсыз. Экинчиден мындай сулуу экенимди сизден угуп атам ал үчүн. Сиз мени туура эмес түшүнүп калдыңыз. Мага эмес, менин кайненеме жаап калдыңар. Кайненеме? Ооба. Кайненемдин жүрөгү муздап калган, тоңуп калган. Ал негизи адамдарды көп жактыра бербейт. А сиз жаап калдыңар. Ошо муздап калган жүрөгүн жибитип бериңизчи. Суранам. Мен акча төлөп берип турам. Бул аванс азырынча. Чоң кыз, сен мени эмне деп ойлоп атасың жанагы? Эметпи? Эмне? Эмне эле жанагы муз начасты ойлоп атасың? Мен андай эмесмин. Ой, жок, сиз туура эмес түшүнүп атасыңар. Андай эмес. Адам менен жөн эле мындай баарлашып отурса болот да туурабы? Байке, мен түшүнүп коңузчу. Мен бул жака жаңы келин болуп эле келдим. Анан кайненем күн көрсөтпөй эле арыбастан бери бассам деле кийлигишип эле ушу тажат үйүндө сурадам. Жада калса күйөөм менен Турцияга эс алып келин десем, айкада кыпчы болот. Суранам, кайненемди кичине алыксытып, мындай көңүлүн алып турсаңар, мен сизге акча берип турмакмын. Кичине мага жардам бериңиз. Жөнчө, аяктаганы баштап кичине узбат, жөнчө. Байке, кичине эме, ойлонуп көрбөйсүзбү? Ойлонбойм.